Өлкөдө окуучулар арасында коронавирус жугузуп алгандар көбөйдү. 1 декабрга карата 320 учур катталган. Ошто сейил бакка коротулган каражат шек санатты. Эки башка аянтты элеген эки сейил багына бирдей каражат жумшалган. Биздин кабарчыбыз ар бир чарчы метрин эсепке чагып көрдү. Жогоруда мен чийген жер ушул 1 квадрат метр жер. Төракан Жунусбеков Мегакомдун директорунун кеңешчиси болду. Бирок андан өзү кабарсыз. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Арзамат Аланов. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бизде ошондой эле учурда Facebook баракчабыздан да көз көрсөңүздөр болот. Дареги экранда. Кече 7 декабрь түнү саат 22:00 чамасында болгон автокырсыктан 4 киши каза болгонун Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кабарлады. Жол кырсыгы Баткен районунун Карабулак айылында жакын жерде Лескоз участкасында болгон. Маалыматка караганда Карабулак айылынын 1961 жылы туулган тургуну Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа менен Баткен шаарын көздөй бара жатып, Ош-Баткен Исфана жолунун 214-чакырымында кырсыкка кабылып, автоунаасы ала салып кеткен. Анын ичинде 5 адам бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен 4 киши каза болуп, 1 адам облустук оорукананын сыныктар бөлүмүнө жаткырылды. Учурда абалы жакшы экени айтылууда. Ушул жылдын март айынан бери өлкөдө 2000ге жакын кош бойлуу аялга коронавирус инфекциясы жугуп, анын 28-и көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын акушер-гинекологдор бирикмесинин төрагасы профессор Арсен Аскеров билдирди. 800дөн ашуун аял стационарда дарыланды. Дагы ушунча аял амбулатордук негизде үйүнөн дарыланды. Кош бойлуу кезде вирус жугузуу өтө опурталдуу болуп жатат. Боюнда бар аялдарга антиагулянттык жана антибиотик менен дарыланууну ишке ашыруудабыз. Кыргызстанда вирус жуккандардын жалпы саны 75 миңден ашуун адамга жетти. Анын ичинен 1300дөй киши каза болду. Вирусологдордун пикиринде, боюнда бар кезде аялга коронавирус жукса, организмине 2 эсе күч келет. Бөйрөк, боор, кан тамыр, жүрөк, дем алуу органдары өзгөчө катуу басым алдында иштейт. Кыргызстанда окуучулар арасында коронавирус жуктургандардын саны өстү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова билдирди. Быйыл сентябрь айында 7ден 17 жашка чейинки балдардын арасында 48 учур катталган. Октябрь айында 315 учур катталып, 6,5 эсеге көбөйдү. Ал эми 1 декабрга карата 320 учур катталды. Айнур Ахматованын айтымында, окуучулар арасында вирус жуктургандардын өсүүсү алардын мектепке баруусу менен байланыштуу эмес. Бардык катталган учурлар үй шартындагы абалга байланыштуу болгон. Бүгүн Кесиптик кошундар федерациясынын жыйындар залына 7 дубандан келген курорт жана санаторийлердин кызматкерлери чогулушту. Алардын максат талабы бир нече айдан бери ала албай жаткан эмгек майналарын тез арада төлөп берүү. Аны менен катар наразычылыгы арткан кызматкерлер учурдагы жетекчиликтин жоосунсуз жоруктарын тийиштүү тараптарга жеткирүүнү туура көрүшкөн. Кесиптик кошундар федерациясына караштуу курорт санаторийлердин кызматкерлери ичине батпай калган көйгөйлөрүн кимге жеткирээрин билбей, наразычылыктарын өзүнчө талкуулап жатышты. Анткени аларга көйгөй жараткан жетекчилер түрдүү себептер менен чогулушка келишкен эмес. Санаториялардын кызматкерлеринин укугун коргой албагандан кийин кимди коргойт булар? Кыргызстандагы эмгекчилердин укугун коргойт мынакей. Саат 10до келгиле деген ушунда чечели маселе. Кесиптик кошундар федерациясы мурунку жетекчиси бул башаламандыктардын тамырын чоң коррупция менен байланыштырат. Экс жетекчинин айтымында, өзгөчө карапайым кызматкерлердин эмгек маянасын төлөп берүү маселеси кайдыгерлик менен коштолуп көз жаздымда калып келет. Эң биринчиден ошо биз ошол акчаны алышыбыз керек. Ал акчаны алыш үчүн легитимдүү түрдө бул жерге кеңеш чогулуш керек, совет чогулуш керек. 29 кишиден совет чогулуш керек. Биз көчө шарт койдук элек. Эртең келип туруп, чогулуп туруп, ушул маселени чечели. Биз өзүбүздүн кызыкчылыкты көздөбөйлү, элдин кызыкчылыгын. Мына элдер келип атат, ыйлап атат, курсак ачка, үйлөрүндө балдары курсак ачка отурушат. Маселени чечип берели дегенбиз. Бирок бүгүнкү саатта онда эч кимибиз жок мынакей. 4-5 адам келди бүгүнкү күндө мынакей. Калган совет мүчөлөрү жок. Азыр чалдырсак давлениябыз көтөрүлдү, ооруп калдык, тигинтип калдык. Анткени коркуп атышат аларчы.
Нааразы болгон тарап бир нече айдан бери айлык ала албай жүргөндүктөрүн айтышууда. Эмгек маяналарын 4-5 миң сом өлчөмүн түзөөрүн билдирген кызматкерлер Кесиптик кошундар федерациясынын жетекчилеринин айлыгы 50-60 миң сом дешет. Алар бул тенденцияны жетекчилердин жосунсуз жоруктары деп баалашууда. Жана фоттогу маселени чечсин, акча маселелерин чечсин, зарплат маселесин чечсин. Андан тышкары жанакы мыйзам палатасына кайрылуу жасап, ошо мыйзамдар боюнча ошо профсоюздун кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам кабыл алынсын, кылмыш иштери токтотулсун деп ар кандай маселелерди көтөрүп чыктык да ошого 18 киши кол койгон, көчө 18 советтин мүчөсү кол койгон. Бирок эртеден бери ошол кагазга көз артышып, мынакы Токобаева баш болуп, ошо Кыргыз курортунун жетекчилиги, Абышкаев, Жалал Абад курортунун директорлори, алар ичитип келген жанагы обон аялдар бар. Алиева, Бактыгүл деген, ошонун жанында Назира деген. Көчө биздин бир эжекебиз келип кол койдуруп чыгып аткан кезде покушение кылып, артынан келип туруп, башка бир коюп, артынан тээп, ошол моментте колунан кагазды жулуп туруп, жок кылып коюшту да, келишим. Жетегүз курортунда 40 жылдан бери эмгектенип жаткан Кундуз Үсөнова 2 күндөн бери бул көйгөйдү тийиштүү атка минерлерге жеткизе албай, убара тартып жүрөт. Көчөдөн бери ушул жерде жүрөбүз. Өзүнчө эле коррупцияда карап турсаң, алдамчылык, хитрыйлык ушундай күч алыптыр бияктачы. Жанагы Асекеевна дегениме кечке эзди. Биринчи киргенде эле биз кабинетине киргенде эле милициялар чакырды. Милициялар келип эле тиги бизди карап эле эме кылып калды да, эми будто биз аны сабап ичидей. Ошол жерде кечке жүрдүк. Тиги кабинетке киребиз, бул кабинетке киребиз. 15 киши, 15 абышка чогулуш керек дейт. 15 абышкасынын бирөө дайыны жок. Больницага жатып алышты деп айтып атышат. Больницага жаткан күндө деле эмне үчүн жумуш убагында бизди деген ушу какшатып, кечке бизди күттүрүп, ошол жака жатып алыш керек, же бир шултоо таап, бир жака кетип калыш керек. Биз Ысык Ата курортунан келдик. Ысык Ата курортунун сотрудниктер жамааты келдик. Анан биз не только Ысык Ата, мына Жетөгүздөн келишти, Жалал Абадтан келип атышат, Голубойскулдан келишти. Бул вопрос уже бизге көптөн бери больной. Биз уже мындай чыдам кетип калды да. Понимаете? Вот биз, например, сотрудники, мен, например, электрик болуп иштейм Ысык Ата курортунда. Айлыгым бир 4600 ушундай эле. Зарыл жумушуң болбосо Зардалда эмне бар демекчи, бардык региондордон борборго бул жарандар бекеринен келишпесе керек. Кандай гана болгон күндө да бул көйгөй Кесиптик кошундар федерациясына көп гана жаап жатат десек жаңылышпайбыз. Айгерим Макешова, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат эсеп палатасынын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча инспекторун кармады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ал бюджеттен 13 миллион сомго жакын каражатты кымырып алган деп шек саналууда. Кармалган инспектор Ош шаардык сотунун 7 декабрдагы чечими менен Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. 2 декабрда финансы полициясы Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы сөз болуп жаткан жоопкерчилиги чектелген кол менен Ош шаарындагы Кең Сарай турак жай конушуна кирүүчү жана айыл ичиндеги жолдорду куруу боюнча келишим түзүп, жалпы суммасы 42,9 миллион сомдон ашуун каражат которгону аныкталганын билдирген. Бирок Кең Сарай конушунда жол курууда 13 миллион сомдук курулуш иштери аткарылбай калганы аныкталган. Финпол Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы менен келишим түзгөн ишкананын кызыкчылыгын коргогон чиновниктер аныкталганын, бюджетке келтирилген чыгымды кайтаруу иши жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Ош шаарында Төлөкөн жана Анар кичи райондорунун жашоочулары үчүн жакынкы күндөрдө сейил бак пайдаланууга берилди. Эс алуу жайга кала казынасынан 29 миллион сом акча каражаты жумшалган. Эсиңиздерде болсо, мындан 1 жыл мурун аянты бир топ эсе чоң болгон Акниет эс алуу жайы бүткөрүлгөн. Дал ошол жайга да 29 миллион сом акча каражаты коротулган. Чарчы метри бирдей болбогон 2 сейил бакка бирдей көлөмдө жумшалган каражатка биздин чыгармачыл байкоо салып көргөн. Абдыкадыров көчөсүнүн курулушун Билтрейд компаниясы колго алган. Компаниянын артында Ош шаарындагы изюм эс алуу жайынын ээси шаардык кеңештин депутаты Марс Исаев тур арада коомчулуктун оозунда айтылып келет. Жогоруда мен чийген жер ушул 1 квадрат метр жер. 1 квадрат метр жер 19 миң сомго оңдолушу мүмкүнбү деген суроо жаралат.
Тактап айта турган болсок, мен азыр Ош шаарындагы жакында эле ошол курулуп бүтүп шаар тургундарына пайдаланууга берилген Абдыкадыров көчөсүндө турам. Абдыкадыров көчөсүнүн узундугу 750 метрди түзүп, шаардык казнадан 29 миллион сом бөлүнгөн. Математикалык эле эсеп менен эсептеп чыгара турган болсок, 1 квадрат метр жерге 19 миң сомдон акча каражаты жумшалган. Бул каражаттар ошол максаттуу пайдаланылганбы? Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Бул үй салуу жайы жакынкы күндөрдө гана шаардыктарга пайдаланууга берилди. Шаардыктар кубангандыктарын айтып, кала башына ыраазычылыктарын билдиришкен. Бирок асман чапчыган каражат коротулгандыгын эске алышкан эмес. Казнадан 29 миллион сом акча каражаты сарпталган. Тактап айтканда, 1 чарчы метр жерге 19 миң сомдон ашык каражат жумшалган. Бардык ишти көзөмөлгө алган Ош шаардык жолдор башкармалыгы каражат максаттуу пайдаланылган деген гана жоопту берүүдө. Ал эми сметасы бар балам. Ал сен айткан көз ал аяктамында балаң онго бул мында балаң оны эме жок, смета менен иштелет да. Долбоор иштетип чыгат атайын. Сметчиктер иштейт. Анан ошондон аяқта баланат. Бул деле 33 миллион, бу 33,5 миллион менен смета болгон болсо 29 менен тендерге коюлуп, конкурстун негизинде утуп алып атпайбы? Жаңачылган үй салуу жайдын эң өзгөчөлүгү катары шаардык бийлик көзөмөл камераларын орнотконун жүйө келтиришет. Андан сырткары өзгөчөлүктү деле байкоого болбойт. Кадимки орундуктар жана жарыктандыруу орнотулган. Мындан 1 жыл мурун коомчулукка пайдаланууга берилген Акниет үй салуу жайы да 29 миллион сомго бүткөрүлгөн. Өткөн жылы пайдаланууга берилген үй салуу жайдын аянты бир топ чоң болгон. Мындан улам экономисттер каражат үнөмсүз пайдаланылганын айтышууда. Биринчиден ошол мен жеке пикирим ошол Абдыкадыров көчөсүндө да, Кулатов көчөсүндө да жүргүзүлгөн курулуштарга өзү баягы бага кымбатыраак болуп калган, завышенный цена болуп калган. Бул биринчиси. Экинчиси эми эки жакта тең, эки көчөдө тең курулуштардын өзү айырмасы бар. Анан ушул жерде сумма бирдей болуп калгандагы, мындай эми почти бирдей болуп калгандыгы дагы күмөн жаратат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү ал жерге эмнелер курулган, ошол тротуар, жол, алар дагы өзүнүн айырмачылыгын берет. Бул жерде башында мен айткандай эле баштапкы коюлган баа өзү өтө жогору болуп калган да. Бул чоң күмөн жаратат. Андан кийин бул жерде дагы бир мындай эске ала турган нерсе бар. Ошол баягы жыл башында бюджетти бекитип атканда ошону сметага киргизип алган да буларчы. Сметага киргизип алганда, бекитип алган, добуш берип, анан ошонун негизинде булар ишти жүргүзө берген. А эгерде чын-чынына келип реалдуу орто рынок баасын ала турган болсок, ошо орто рынок баасын салыштыра турган болсок, бул жерде күмөн жарата турган маселелер бар. Башкача айтканда, коюлган баа, кетирилген чыгым өтө жогору болуп калган. Миллиондогон каражаттар коротулган үй салуу жайдын болгону жакшы, бирок асман чапчыган суммалар максаттуу пайдаланылганбы деген суроо бүдөмүк. Шаардык бийлик өкүлдөрү биз айтып жаткан салыштырууга макул эмес. Алардын айтымында Акниет үй салуу жайына аз чыгым коротулган деген гана ойдо турушат. Баягы аңсыңыз ал 1 квадрат метр боюнча мен атайын адистерди чакырып туруп бир подробно сизге түшүндүрүп бергенге аракет кылайлы. Бул туура эмеспи, там мен эстей албайм. Бирок сравнительный анализ боюнча айтып берсем, 2019-жылкы там ошо Өскөналиев көчөсүндө мына Кулатов кичи шарчасындагы аллеянын курулушу болду. Аллеяны билесиздер, аллея деген нерсе бул бир узун жол, эки жагында дарактар эгилгенди, бул аллея дейбиз да. Белки Абдыкадырова көчөсүн бул көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана жолду кеңейтүү долбоору деп долбоордун өзүндө эле аталып турат да. Аллеянын өзүңүз барып көргөнсүз, узундугу 850 метр болсо, ортосунан эле бир эле тротуар кеткен да, узун тротуар кеткен. Ал эми Абдыкадырова көчөсүндө 750 метр болгону менен жолдун эки тарабында 3 метрден тротуарлар кетсе, ошондой эле баягы жергиликтүү тургундар дем алыш үчүн баягы көп кабаттуу үйлөрдүн астынан дагы там мындай ар түрдүү формадагы тротуарлар кеткен. Мына өзүңүз көргөнсүз, ал жерде там эки жагында да, мисалы Анар микрорайон жагында дагы Төлөкө микрорайон жагында да. Бул убакка чейин бир топ үй салуу жайлар ачылып, бирок курулушту ишке ашырган бийлик өкүлдөрүнө кылмыш иши козголгону коомчулукка маалым. Эскерте кетсек, Акбура дарыясынын жээгине курулган жайкы сахнада шаардыктар үчүн курулуп, бирок жемишин бербей, бүгүнкү күндө четинен урап, оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс.
Акбура дарыясынын жээгин бекемдөө, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү долбоорун ишке ашырууда ушул күнгө чейин бир нече нааразычылык пикирлер айтылып келди. Бирок ага карабай кала бийлиги жүзөгө ашыруу максатын кое берген жок. Долбоорду ишке ашырууда дарыянын жээгиндеги 1000ге чукул дарактар кыйылган. Мындай көрүнүш жаратылышка кооптуу эмеспи? Курулуп жаткан дамбанын келечекте канчалык кепилдиги бар? Бул суроолорго Нурзада Сыдыкова жооп издеди. Мындан бир канча жылдар мурун дал ушул Акбура дарыясынын эки жээгин бекемдөө иштери жүрүп, өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына ушундай чоң таштар орнотулган болчу. Бирок бүгүнкү күндө дал ушул таштарды өзүңүздөр көрүп турасыздар, анын кулап калганын байкоого болот. Бирок жакынкы күндөрдө дал ушул Акбура боюнун жаңыдан бекемдөө иштери жүргүзүлүп, жаңы долбоор ишке ашууда. Бирок ал дамбалардын алдыда канчалык кепилдиги бар? Алдыда мына ушул турасында сөз кылабыз. Акбура дарыясынын жээгин реконструкциялоо үчүн 1000ге жакын дарактар кыйылган. Жер кыртышынын бошоп кетүүсүнө жол бербөө үчүн дарактардын жана өсүмдүктөрдүн ролу чоң экени белгилүү. Бирок бул курулуш келечекте табият кырсыктарынын алдын алуу үчүн кооптонуу жаратарын билдиришүүдө. Акбура дарыясы бул мындай да жогорку бассейнде суу топтогуч бассейн деп коебуз биз. Жылга жыбыттардан жыл сайын болбосо дагы айрым жылдарда талкалоочу селдерди топтоп алып келе турган мүмкүнчүлүгү, рельефтин өзгөчөлүгү. Бул бир 5-6 жылда, мүмкүн бир 10 жылда бир кайталана турган ушундай табигый бир кесепеттерди алып келе турган дагы мүмкүнчүлүгү бар экендигин эске алып, ошол дамбалардын курулушу канчалык сапаттуу. Бул боюнча тиешелүү адистерге кайрылып көрдүк. Анда дарыянын жээгинде өскөн жапайы өсүмдүктөрдүн жана дарактардын кыйылуусуна уруксат берилген. Анын ордуна жээкти бекемдөө үчүн дамбалар курулууга тийиш болгон. Жээкти бекемдөөчү дарактарга бергенибиз жок. Себеби азыр и так жээкти бекемдөө иштери жүрүп жатат ал жерде. Ошону гарантиясы менен кылып берип атышат. 2 кабаттан таш коюшуп. Ал жерде наоборот, бу жерде бекемдөө гана иштери жүрүп жатат. Көрктөндүрүү, жашылдандыруу маселеси да каралган. Аны бүткөндө көрөсүздөр. Азыр эч кандай ондай бекемдөөгө каршы суу жээкти алып кете турган андай иш-чаралар болбойт. Айда толко бекемдөө гана иштери жүрүп жатат. Аталган долбоорду ишке ашырып жаткан шаардык мэрия кызматкерлерине да кайрылдык. Долбоорду баштоодо бардык мекеме ишканалардын кызматкерлери макулдугун бергендиги айтылууда. Ал эми курулуш ишин жүргүзүп жаткан Капитал курулуш компаниясы керт башы менен жооп берерин айтып, жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Комиссияда бул экологиялык техникалык инспекциясы, ошол эле сиз айтып аткан экология бүт керектүү кызматтардан ал жерге комиссиянын составына кирилген. Ал комиссиянын председатели вице-мэр Жасур Махмудович Азимов. Мамлекеттик экспертиза бул өткөрбөйт бул нерсегечи да. Алар керт башы менен жооп берет ошо экспертизанын заключениясы берүү боюнча да. Бул убакка чейин Акбура дарыясынын жээгиндеги курулуш иши боюнча бир нече нааразычылыктар да айтылып келди. Буга чейин колунда кызыл китеби бар жеке ишкерлердин жээктеги ишмердүүлүгү боюнча биздин телеканал аркылуу чагылдырылып келген. Бирок курулуштун натыйжасы мамлекеттин пайдасына чечилсе гана бул долбоордун ийгиликтүүлүгүн айтууга болорун адистер белгилешүүдө. Природопользование деген бар да, баягы эффективное, рациональное, разумное природопользование. Мына ошол мыйзамдар бул жерде иштей турган болсок, ал Акбура наоборот ошол экономикалык жактан дагы, ал экологиялык эле, эстетикалык эле жактан эмес, бир пайда бере турган бир курулуштарды, мындай сооружениялерди курса эмне үчүн болбосун. Эскертсек, быйылкы жылдын эң ири долбоорлорунун бири болгон Акбура дарыясынын жээгиндеги курулуш ишине жалпысынан 250 миллион сом акча каражаты каралган. Тендерди жоопкерчилиги чектелген Капитал курулуш компаниясы утуп алган. Анын 60 миллион сому жергиликтүү бюджеттен каралган. Калган каражаттары республикалык бюджеттен жана эл аралык уюмдардан алынган. Курулуш иши 3 жыл аралыгында бүтөөрү мерчемделген. Нурзада Сыдыкова, Адлет Нуршамбаев, Нурньюс. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоого байланыштуу Орусияда кошумча добушканаларды ачууну караштырууда. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Бош шайкомдун мүчөлөрү жана жумушчу тобу өз отурумунда бул маселени Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматынын миграция кызматтарынын өкүлдөрү менен чогуу кеңешти. Анда кабарлангандай, мурдагы шайлоолордо Орусияда 12 тилке иштеген. Москвада 3, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск,
Сургут, Южно-Сахалинск шаарларында да уюшулган. Бул жолу Красноярск шаарында добушкана ачуунун зарылдыгы жок экени айтылды. Москвага кошумча бир тилке жана Тюмень шаарына бир тилке ачууну пландаштырылды. Процедуралык маселелер чечилсе, жалпы добушкана 14-15ке жетиши мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы чет жакта жашаган шайлоочуларды өздөрүнүн тизмесин tizme-chekit.gov.kg сайтынан текшерип алууга чакырат. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Өгүт өнөктүгү 15 декабрдан 9 январга чейин болот. Кыргыз телевидениясы жана радиосу 60 жылдык жаркын тарыхты өзүнө камтып келет. Учурда албетте жашоону маалыматсыз элестетүү мүмкүн эмес. Дүйнөдө маалымат согушу жүрүп жатканында бул тармактын маанисин арттырат. Эгерде кимде маалымат бар болсо, ал дүйнөнү башкарат деген сөз да тегин жерден айтылган эмес чыгар. Ал эми бүгүн 8 декабрь өлкөдө телевидение жана радио кызматкерлеринин күнү. Андыктан калкка сапаттуу эфир тартуулоого бел байлаган Нур телеканалынын кыскача ишмердүүлүгүн кезектеги сюжеттен күзөтүңүздөр. Биздин жумуш таң эртеңден да ушул жерден башталат. Киргенде эле жаркыраган имарат жылуу маанай тартылоо менен бирге өзүнө жоопкерчиликти дагы арттырбай койбойт. Албетте телекөрүүчүлөрдүн көңүлүнөн түнөк табуу оңой эмес, бирок биз аракеттенүүдөбүз. Ayağını taktoo жүргүзүп атасың, кимдерден алабыз, кандай кылып жандашабыз, максаты Бир күндүк материалдын топтомун жаратуудагы негизги жумуш бул план менен башталат. Кабарчылар редактор менен тема тактап, аны талдап, коомдогу көйгөйлөрдү талкуулашат. кимде баалуу маалымат болсо, ал дүйнөнү башкарат деп айтат да. Бул баягы тегин жерден айтылган эмес. Бүгүнкү коом, бүгүнкү заман бизден ошондой ыкчам маалыматты талап кылып жатат. Ошон үчүн күн бою биз коомчулуктун каалоосун канааттандырган маалыматтарды берүү аракетиндебиз. Телеканалдан кеткен ар бир программанын экрандан чыгуусун камсыздоо режиссердун жана үн режиссердун жоопкерчилигинде. Эфирди үзгүлтүккө учуратпай, убакыттын мүнөтүн, секундасын эсептеген техникалык топ кеме башкарууда эле милдетти аткарат. 5 секунд. Жумуштун жакшы жагы бир күнүң сен окшош эмес. Бир күн бир приключение, экинчи күнү экинчи приключение эфирде өткөрөсүң. Мисал үчүн телекөрүүчүлөр жөн эле экранды карап отурса, биз ошо экрандын артындагы эмне болуп атканын, кандай түшүк менен чыгып атканын сен ошону өзүң кылып, жана ошонун түшүгүн өзүң тартасың да.
Мен бүгүн телевидениянын жумушун толук кандуу айтып бере алган жокмун, анткени биздин жумуш ары түйшүктүү, ары кызыктуу. Бүгүн мына ушул жаатта эмгектенген кызматкерлердин тагыраагы биздин майрам, бирок бизде майрам күнү да жумуш. Эске салсак, Нур телеканалы 2017-жылы 10 октябрда расмий түрдө өзүнүн жумушун баштаган. 3 жылдын аралыгында телеканал чоң жетишкендиктерге жетишти. Нур телеканалында жаңылыктар эки тилде, кыргыз жана өзбек тилинде жүргүзүлөт. Мындан сырткары элдин тамак аш коопсуздугун камсыздоо максатында визитер элдик долбоору, коомдогу саясий социалдык көйгөйлөрдү талкууга алган чоң формат берүүсү, көңүл чордонунда интервью көрсөтүүлөрү, элдин арасынан чыккан таланттарды издеген автокавер программасы, жолдогу мыйзамсыз иштерди чагылдырган рейд программасы, Нур телеканалындагы жаңы долбоор Ким билет телесериалы, Балам бактым телепрограммасы, ошондой эле жакында эфирге даярдалып жаткан ата эненин кадырын билүүгө тарбиялаган ата энем үчүн берүүсү. Урматтуу кесип ээлери, сиздерди бүгүнкү майрам жана маанилүү күнүңүздөр менен куттуктайм. Сиздер канча түйшүк тартсаңыздар да, аны элге билгизбей, сулуу жүзүңүздөр менен, коңур үнүңүздөр менен элге маалымат тартуулап, жакшы маанай тартуулап келесиздер. Учурдан пайдаланып, телеканалдын жана өзүмдүн атымдан куттуктаймын. Бар болуңуздар, баркыңыздар артсын, эмгегиңиздердин өзүрүн көрүңүздөр. Өлкө бүгүнкүдөй оор кырдаалды баштап кечирип турган чакта элди ынтымакка, биримдикке үндөп, ынанымдуу маалыматтарды ыкчам жеткирүүдө журналисттердин эмгеги зор. Мындай пикирин президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов телекөрсөтүү жана радио кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып айтты. Телекөрсөтүү жана радио кызматкерлери өлкө турмушунда болуп жаткан окуяларды коомчулукка чагылдыруу милдетин татыктуу аркалап келе жатышат. Технологиялардын өнүккөн учурунда жашообузду маалыматсыз элестетүү мүмкүн эмес. Өлкөбүз бүгүнкүдөй оор кырдаалды баштан кечирип турган чакта элди ынтымакка, биримдикке үндөп, ынанымдуу маалыматтарды ыкчам жеткирүүдө сиздердин эмгегиңиздер зор деп жазылат куттуктоодо. Эске салсак, 1958-жылдын 8 декабрында кыргыз телекөрсөтүүсүнүн тарыхында алгачкы телеберүү обого чыккан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Ал үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да оңой эле таба аласыздар. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.